мен башында эле финалга чыгып атканда эле айткам, мен сизден коркпойм депчи. Ушу кыргыз бала менин жолдошум болуп калса деп эле киргенмин. Ошол кыз менин печкаларымды теп, бисквиттеримди чыгарып салып, аябай чурка деген сөздөрдү айтышты да. Эмчи анан ну ладно деп мына колумду өлчөп кирген экенмин десеңер. 23 22 сантиметр чыкты да. Анан ошо менен өлчөп барсам 10 метрдей жетпейт да. Бир чачымда баягы резинкамды жоготуп берип, чачымда акчанын резинкасы бар эле десеңер. Алар келип мени карап турушат да. Анан мен айттым да, "Чё вы здесь смотрите?" деп баары мени карап турушат. Эмне турасыңар бу жерде деп аларды ошентип кылып коем. Бир жагынан карасам мен аларга интересный болду окшойт. Мен мына башка улут болуп биринчи жолу катышып атканым. Анан мындай кылып туруп эле бир жеп көрөйүн деп тилимдин учуна эле кийгизсем, 3 күнбү бир жумадай ооруп жүрдү да, тилимчи баягы WhatsApp-ын жеп алып. Тынбай сүйлөшүп атты. 1 миллион утуп алсаң эмне кыласың деп өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп атышты. Ассаламу алейкум, Москвадагы, Кыргызстандагы жана ошондой эле бүткүл дүйнө жүзүндөгү биздин эмгектенип жаткан мекендештер. Биз сиздерге ушундай Москвадагы бир жакшы жаңылыктар менен, Москвада эң жакшы сонун ийгиликтүү адамдардын өмүр баяны, биографиясы жөнүндө сиздерге бөлүшүп кеткенди туура көрдүк. Бул мен өзүмдүн жеке баракчам Рыспек Жашасын катталып, өз оюңуздарды билдирүүнү унутпаңыздар. Бүгүн бизде конокто Пятница телеканалынын кондитер телебөрүнүн жеңүүчүсү Анара Мурзакуловна болмокчу. Анара Мурзакуловна эже азыр бизге келип атат. Биз менен чогуу болуңуздар, Кудай буйрса, тосуп сиздерге колдон келишинче Анара эженин жөнүндө маалымат. Бүткүл дүйнө жүзүндөгү эмгектенип жаткан биздин мекендештер, бизден сиздерге Москвадан ысык салам. Бүгүн бизде конокто Пятница телеканалынын кондитер телебөрүүсүнүн жеңүүчүсү, ошондой эле өздөрүнүн атаандаштарынын ичинен суурулуп чыккан, өзүнүн эмгегин көрсөткөн, өзүнүн эмгегин мыкты деп баалаган, биринчи орунду алган Анара Мурзакуловна конокто. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, өзүбүздүн жердештер. Мен Мурзакулова Анара. Ошол бул бала тааныштыргандай эле жаңы эле жакында эле ушул главный народный кондитер деген, главный народный кондитер в России деген наамга ээ болуп турган кезим. Ошол. Саламатсызбы эже, сыйлыгыңыз биринчиден кут болсун. Бүгүн бизге ушундай убактыңызды бөлүп берип келгениңизге айта кетели көрүүчүлөргө. Анара эже азыркы учурда кош бойлуу, ошондуктан убактысы жок, анча-мынча жерлерге барганга, ошого байланыштуу биз жакын жердеги торговый центрге чакырып, кичине маалымат алып берүүнү туура көрдүк. Анткени бул биз үчүн чоң сыймык. Ушундай бөтөн жерде өзүнүн эмгегин көрсөтүп болгондо да бүткүл дүйнө бир жумада YouTube'дан 2,5 миллион просмотрго ээ болсуз. Бул өтө бир чоң көрүнүш. Айтсаңыз, бул жака сиз кантип барып калдыңыз? Мен долбоорго барып калганымдын себеби, бул Агзамовдун тортторунан мага бир заказчик жөнөтүшкөн. Анна Эльзанын сүрөтүн бар, мына фигуркасы бар, торту жөнөткөн. Анан мен Агзамов деген логотипти көрүп калып эле, бул кайсыл Агзамов, ким экен деп издеп жүрүп, акырынан бир 2-3 жыл мурун 2017-2016 жылдары издеп жүрүп барган эле, издедим эле. Ушул сайттын таап алып, Агзамов деген сайттын таап алып, ошол жерден тортторун көрдүм эле. Тортору өтө кымбат экен. Ошол убакта биздин 3 айлык акыбыз экен да. Мисалы 7-8 эле килограмм торту ошондой Анна Эльзанын персонаж, жана мультиктердин персонаждарын жөнөткөн заказчиктин торту да эмеси. Ошол жерде Агзамов деген логотип экен. Аны сурасам 75 000 деп айтты. Анан мындай карасаң биздин 3 айлык акыбыз да. Анан мен дагы жана заказчикке өзүмдүн баягы өзүмдү крутой сезип десемби, деловой сезип, или аны качырыштын жолун ойлодум, билбейм. 100 000 деп айтсам баягы киши
эме кылып урушуп жазып бериптир эсемес. Анан коркомдон залга кирип этип коюп ошондон жана Агзамов ким экен деп издесем, ал киши оказывается король торта экен, Россиянын эң чоң күчтүү по всем мира иштеген эң чоң күчтүү киши экен да. Кече ошол передачада айтты, сен мен уровениме жеттиң деп. Ошол передачасында ошондой экен, ким биринчиликти алса Агзамовдун уровенине жетет экен. Сиз ошондо азыр Агзамовдун уровенине жеттиңиз. Ооба, буюрса уровень Рената Агзамова. Дайбыз. Анан бул жерде передачада бизге байкалып атты, сиз көп экранга чыккан жоксуз. Баягы кыргызда сөз бар эмеспи, көп сүйлөбөй жумушту көбүрөөк кыл, азыраак сүйлөп жумушту көбүрөөк кыл деген сыяктуу болуп туруп, передачада основной эле берки биздин орус туугандар чыгып атты, чынын айтсам. Анан акырында келип туруп биринчи орунду алдыңыз дегенде сиз күттүңүз беле ошону? Же главный катышсам болду деген ой бар? Негизи биринчи барган кадамымдан баштап эле менин максатым өзүмдүн начинкаларымды баалатыш ошол кишигечи, кондитер кишиге, именно чоң мындай күчтүү киши болуш үчүн заказчиктерден хотя угат элем, торторуң жакшы, аябай сонун депчи. Анан дагы баягыны өзүмдүн шыгымына баалаш үчүн ошо бирөөдү издейт элем да, өзүнчө күчтүү адамдычы. Анан Кудай ошол максатыма жеткизди дагы. Именно ошол Ренат Агзамовдун ошол кишиге барып калдым. Дагы бир нерсе десең, интересный нерсе. Быйыл бизде бир Екатеринбургда бир эме болду. Конкурс болуп калды да. Анан ал конкурста баягы экранды бассаң, бул через интернет онлайн болду эле. Экранды бассаң, кайсыл шефке туура келсең, ошол шефтин эмесине, обучениясына катышасың дегенчи. Деди эле. Анан мен баягы экранды случайно эле бастым. Эй Кудай, мага жакшы эме бер, жакшы шефтен бер деп туруп, өзүмдүн максатым бирок ошол жерде француз кишиге попал болсом деген ойдо элем. Ал киши Россияда академиясы бар. Ошол кишиге деп ойлоп турсам эле Ренат Агзамовго түшүп атпайбы менин эмемчи? Картинка, аябай сүйүндүм. Аны да телефондо сактап жүрөм азыр. Сүрөтүн берсе жөнөтөм го, көрсөтөм бир күн. Анан өзүнчө эле сүйүнүп эле калдым, көрсө ошолор баары знак экен. Кийин жанагы эфирде жүргөндө ошол максатым ошол начинка боюнча барганмын. Экинчиси ишке, мисалы иштегенде действительно мен сүйлөбөй иш кылам негизичи. Качан обучениеда гана сүйлөп, мындай кыздарга үйрөткөндө тынбай сүйлөйм. А так өзүмчө иш кылсам, мен болгон мээримим, баягы башымдагы мыслим баардыгы ошол тортко кетет да. Ошон үчүн сүйлөбөй иш кылам да. Аз сүйлөгөнүңүз негизи тарбияңыздан, түбүңүздөн, Анан бул жерде баягы биринчи тортту веске коюп атканда, таразага коюп атканда жардам берген сиз келдиңиз да, партнерыңызга. Бул сиздин пейлиңиздин кенендигиненби же негизи сиз алардын бирисин да тандаш катары көрбөдүңүзбү ал жерде? Ушул жакшы вопрос болду да. Мен ушул нерсени кыскартып коюшуптур да. Именно мен өзүм биринчи смелостимди көрсөттүм. Во-первых, кыргыз ким экениничи. А во-вторых, менин максатым действительно ал кыздарга жардам бериш болду. Мен эч кимсини өзүмдөн мындай атаандашым деп ойлогон жокмун, потому что ал кыздарды дагы көрдүм. Баардыгы күйүгүп, ошол тынбай сүйлөшүп атты. 1 миллион утуп алсаң эмне кыласың деп өздөрү менен өздөрү сүйлөшүп атышты. А мага дагы суроо беришип атты. Мен болсо, мен утамбы, утпаймбы билбейм мен. Ал баардыгы Кудайдан деп коюп аларга эчтекен айтпай эле, сүйлөбөй эле өзүмдүн мыслим ушу торту жасап 1 метрге жеткизиш уят кылбаш да. Мен айтканда эле баарын эле айтып келдим, что мен айтып атпаймбы, күйөөм мага жардам берген. Мен күйөөмө ушул именно жолдошума эфирге барганга чейин баягы өзүмдө жок жинди характерлеримди көрсөтүп койдум агачы. Анан ошону уялдым да. Сен иштеге жарабай турбайсыңбы деген сөз укпайын деп эле баягы оюм ошондо болуп эле аларды эч кимисин атаандаш көрбөдүм. Анан ошол моментте айтканмын мен. Ренат Агзамов, можно я помогу дедим да. Десем, каттуу кыйкырып баягы эфирде ушундай каттуу кыйкырып айтты. Если хочешь, Анара, помоги деп бакырды эле. Чыгып жардам беришпейм. Анан бул жерде торттун узундугу 1 метр болсун, эгер 1 метр 1 сантиметр жетпей калса дагы өтпөй каласыңар. Салмагы болсо 10 килограммдан өйдө болсун деди да. Анан бул жерде көпчүлүк айтты, бул өтө кыйын нерсе деди. Сиз үчүн да бул нерсе кыйынчылык жараттыбы ошол учурда, же сиз үчүн оңой эле болдубу?
Кыйын болду действительно. Бир жагынан мен өзүмдүн рецептурамды баягы мен башымдачы бир өзүмдүн рецептурамдан бир 50дөн ашык тортум бар да. Анан ошолорду анализдедим. Кайсыл тортум пышный, анан оорураак чыгат депчи. Анан өзүмдүн баягы медовый тортумду баягы веси пас, именно бою пас болсо дагы веси көп болсун деген ойдо ошонун көбүрөөк эмеге жасап алыппын да, количествого жасап алып салмакка. Аябай кыйналдым да анычы. Акырында уже печкалар талаш болуп калганда, именно мен баягы жана кызга жардам бергенимде, Ренат Агзамов мен жардам берейин ушул кызга дегенде, ошол кыз именно ошол кыз Даша деген кичинекей кыз, эми жаш кыз менен 10-15 жаш кичинекей кыз. Ошол кыз менин печкаларымды теп, бисквиттеримди чыгарып салып, аябай чурка деген сөздөрдү айтышты да. Эмчи анан ну ладно деп аларга чыдап койдум го, бирок анан кайра айттым өзүнө. Али бизде кыргызда сөз бар го. Жамандык кылса дагы сен ага наоборот жакшы нерсенен таш менен дегендей болуп, ошондой мамиле кылдым да аларга. Негизи демек ал жерде бул кыргыз деген кичине эме бөлүүлөрсүздүк, тоскоолдуктар болуп жатты, кичинекей болсо дагы. Ооба болду, сен приезжаясың, сен 3 күндөн бери, эми биз ал жерде 3 күн 4 күн тартылдык да. 3 күндөн бери сен сөзүңө бир дагы түшүнбөдүк дейт. Мен түшүндүрүп айтканга чындыгында убактым жок болчу, во-первых. Алар менен сүйлөшкөнгө нечего да, вот алар менен эмнени сүйлөшөм, мисалы. Бардыгыбызга задание берилген 2 критерия менен. Мисалы 1 метр торт жасашым керек, мен мээмде ошол турат, и 10 килограмм торт чыгарышым керек. Аны мен кандай кылам деп ага мен кыжаат болуп чуркап жүрсөм, алар мага мыскылдашат, аны айтышат, буну айтышат, суроо берип көрүшөт, келип баягы ингредиенттеримди урдап кетишет, дагы эмне кылат, инструменттеримди урдап кетишет. Ну, ошонун баары алган нерселери, менден алып кеткен нерселери эчтеке жарабады аларгачы. Мындай жана бири-бириңиздерге жардам беришип, тортту веске тартып аткан учурда Ринат Агзамов аябай бир каттуу эмоция менен кыйкырат экен, что сиздер чочуп кетип жана торту сындырып салыш максатында ушундай каттуу кыйкырат экен. Ошол учурда сиздердин кулагыңыздарга ошол кыйкырык угулуп атты же ушундай толкундануу менен аны уккан да жоксуздарбы? Менин жанымда кыздар титиреп атышты да. Мен вообще корккон жокмун. Мен башында эле финалга чыгып атканда эле айткам, мен сизден коркпойм депчи. Кыйкырасыңбы, башка кыласың, мен коркпойм. Потому что мен буга чейин иштегенмин. Тофик Мамбетович, Мурат Кириллович деген кишилер менен, именно кавказец кишилер, ошолор дагы ушундай баягындай эмне дейт эле, как тренер катары мени ушуга тарбиялап коюптур да ужечи. Анан Тофик Мамбетовичтин голосторун угулуп атты кулагыма. Бул сол кулагыма ал угулуп атса, оң кулагыма Ренат Агзамовдун сөзү угулуп атты. Анан вообще биз баягы торту көтөрүп атканда кыздарга айтып атпаймынбы? Девчонки, не слушайте его. Давайте смело, мындай титиребегиле алган сүйлөгөнү укпагыла депчи. Десем, мага уже ишенбей калышты аларчы. Мен уже ал киши тем более менин коркпогонумду билип туруп айтып атпайбы, анара азыр сындырат, азыр жана карамелди сындырат, анара азыр мынтет дегенде баягы Катарина деген кызыбыз даже мага ишенбей, мен билем что кантип кармашты деле карамелдичи. Аны мага ишенбей өзү алды го, эмеде эфирде көрүнүп атты, өзү алды. Анан мен наркы поднос көтөрүшкөнгө жардам бериштим да ошондо. Анан эң кызыктуу жери бул жерде Анара Мурзакуловна Москванын атынан чыктыңыз. Бул сиздин паспортуңуз гражданство Россия же Кыргызстан? Мен ошол жерде күтүп аткамда Кыргызстан атынан чыкса керек деп. Же ал жерге только московский Россиянын ичиндегилер катышканга мүмкүн бекен? Негизи бул жерге кондитер шоуго мына 5-й сезон юбилейный болгон үчүн булар разные национальности карашыптыр быйылчы. Бул эми арада 3 жылбы перерыв болду да, 4-ч сезондон кийин. Анан 5-чи сезонду уже булар необычный өткөзөбүз деген мааниде юбилейный кылабыз деп разные национальности караганда заявка именно национальностьтерден бир эле мен түшүп атпаймынбы? То есть точнее, анан түшкөндө менин паспортумда Кыргызстан деп жазылып турат, баары жазылган. Анан именно мен эмне үчүн Кыргызстан деген жерлеримди эмнеге үзүп коюшкан билбейм. Мен Кыргызстандан болом, Кыргызстанда төрөлүп өскөнмүн. Азыр Москвада жашаймын 15-16 жылдан бери. Десем ошол именно ошол Москвадан дептир, ошолорду кесип коюптур да. Аны мен туура эле түшүндүм, потому что Кыргызстан дегенимде гражданин Россиямын, тем более анан булар жанагы
прописканы эми карайт экен да, с одной стороны. Жана мен айтып атпаймынбы, бизге акчаны өткөзгөндө налогду да алып калат, ошол моментте ошого влиять эте билбейм. Эмнегедир мени россиян деп жазып, Москва деп жазып коюшту да. Алар өздөрү жазган, бул сиздин эмеңиз? Жок, меники эмес ал. Негизи кандай учур болбосун, сыйлыгыңыз биринчиден кут болсун, экинчиден азыркы мына чыгып келе жаткан жаштарга бир сонун үлгү болдуңуз. Чтобы кылса болот бардык нерсени. Болгону аракет кылыш керек, талыкпаган эмгек керек. Ушинтип деле мындай кыргыздар чыксак болот экен деген бир мотивацияны бердиңиз десем болот биздин кыргыз мекендештерге. Эми сыйлыгыңыз кут болсун, өзүңүздүн жеке жашооңузга кичине келели. Өзүңүздүн кайсыл жактан болосуз? Канча жыл болду Москвада жүргөнүңүзгө? Кыргызстанга качан кетесиз? Мен 33 жаштамын. Ош областынын Нокат районунун Куатов айылында төрөлүп өскөнмүн. Бөкөнбаев мектебинде бүткөнмүн. 2-4 менен бүткөнмүн десемби, мен да мактанып коеюн. Кийин окуудан кийин Батмуга тапшырып, ошол жылдары биз тапшырган жылдары аябай Кыргызстанда кыйынчылыктар болуп, жанагы негизи мен бюджетке өткөн болчумун. Бюджеттен окуймун деген максатта жүрсөм, ата-энем алыс Бишкек деп жөнөтүшпөй койгон да. Анан анда ошол Батмуга эле окуйн деп Баткенский мамлекет университетинечи, Баткен мамлекет университетине окуп, 6 ай окугандан кийин уже көзүм жетти. Ата-энемди кыйнайт экенмин, контракт, продукция, жол кирет, бир күндө мисалы көп эле акчаны иштетип коет экенсиң да, ошол убакта акча деле табыш кыйын болчу. Анан ата-энемди кыйнагым келбеди дагы, окууну да таштап койдум. Таштап коюп только ошол талаада иштедим. Ата-энем кайсы жакка барса ошол жакта иштедим. Жүрүп анан акыры апам 2004 Москвага келгенде, коюң апам, сиз мен барып жардам беришейин. Биз ушинтип жашап жүрө беребизби? Эчтеке жетишпей деп жүрүп акыры Москвага келип калбадымбы ошентип. Анан 2005 жылы мен келгем, апам 2004 келген. Буйруса чындыгында вот жаштарга аябай мотивация болду окшойт. Не только жаштарга да, чоң эжелер дагы жазышат да, азырчы Кудайга шүгүр, аларга дагы Аллахым берсин. Ушундай ийгиликтерди да, бул биздин бир эле менин ийгилигим эмес, эми негизи Кыргыздын бүт Кыргызстандын, кыргызстандыктардын ийгиликтери, потому что биз кыргыз ким экенине бөтөн жерде жүрсөк дагы ушундай өзүбүздүн смелостьибизди көрсөткөнгө чындыгында чоң салым коштум окшойт. Баары эле жазышат да, анара бир эже жазыптыр, эми ыраазымын ошол эжелергечи. Мен дейт 4 кызым бар дейт. 4 кызым менен жалгыз бою энемин. 10 жылдан бери кондитерде, жок 8 жылдан бери кондитерде иштейм. Бирок мен ушул нерсени эч бир кондитерде иштеп эчтеке жетишпеппин. Анар сен жаш болсоң дагы ошого жетиштиң дейт да. Чындыгында бул жерде эмгек, анан максат болуш керек экен. Менин самый главный максат, ой тилегибиз түз болуш керек экен. Кудайга түз ой тилекти, максаттарыбызды Кудайдын алдында туура коюш керек экен да. Ошол 2 жыл мурун мен айтат элем. Мен ушул Кыргызстандын кыздарыны, именно момун мусулман кыздарды, азыр менде өзбечкалар, таджичка кыздар, кыргыздын кыздары, даже мына москвич орус балдар, школьниктер эми окуйм деп атат да, азыр биздечи. Сен уже ты уже крутая дешипчи, анан эми алар үчүн эми действительно мен ошондой көрүнөм, бирок именно ошол кыздарды көтөрөм деген максатты 2 жыл мурун койгон элем. Ошол максатыма жеттим буйруса. Күйөөм, жолдошум айтат элем, Шасейт, көрөсүң сен 2 жылдын ичинде мен Москвада 1000ден ашык кыргыздын кызын торт жасатып үйрөтөм десем күлөт болчу да. Болуптур, мейли деп кой эле. Мынтип көзүн жумуп коет эле. Азыр ошол 1000ден ашык кызым бар. Активно иштегендер 100дөн ашык кыргыздын кыздары өзүнчө бизнес кылышып, үйүндө балдары менен тууган уругуна торт жасап, башка жака жасап, ошентип иштешип атат. Кудайга шүгүр. Ушундай учурда жардам берген жаныңызда бир эле жолдошуңуз, жездебиз болсо керек. Жездебиз жөнүндө да кичине айтып берсеңиз, кайсыл жерден болот, кантип таанышып калдыңыздар эле? Ал Шасейттин историясын айтсам вообще баарына күлкүлүү да. Негизи мен бул уже Кыргызстан баары билди окшойт, эми кайнатам менен кайненемден уялам иногдачы отуруп алып. В общем, Шасейт Жалал Абадтан болот, Барпы айылынан.
Комсомол деген айылынан, то есть Барпыдан Комсомол деген айылынан өсүп чоңойгон бала. Негизи булар аты кайнатам, кайненемдер жакшы адамдар, аябай тартиптүү, шосейт дагы өтө тартиптүү бала. Бир күн, короче, мен бир немеге келдим десеңер, бир фирмагачы. Бир фирмага производствого иштегени келсем, неме деп калды. Вот одна кыргызка пришла, вот последняя, больше нету, там в Кыргызстане никого не осталось деп ошентип калды. Анан дедиле, директор да эми бизди алып кирип аткан производствого. Ал кишиге айтып коем, мен болсо күлүп коем, анан күлүп койсом эле кирсем эле бир 30-40 адам иштешип атат. Анан өзбек, тажик, бүт мусулман калктар бар. Именно биздин кыргыз балдардан бири эле мен шосейт күйөөм экен. Кийин анан айтып калышты. Вот кыргыз бала бирөө эле бар. Неме кыл. Мына ушу кыргыз бала сага үйрөтөт деп калды. Дедилер, анан барып эле жанына жакында. Жок, ошол барган күнүм эле бир кадам оң бутумду таштаганмын. Өзүнчө мен дагы эме окшойм, баягы максат, башкача максат коюп кирдим, билбейм, оң бутум менен кирип эле, ушу кыргыз бала менин жолдошум болуп калса деп эле киргенмин. Кирсем айткандай эле жанымда турган, жардам бериш деп ушу баланы алдап коюп койбойбу столго. Ошо барып эле Сейит деди атыны. Анан өзү аты Шасейит экен. Анан Сейит кел мына үйрөтчү мага десем. Менен качат го баягы балачы. Анан дагы жакындайм, дагы качат. Анан мынтип мындай кылып үйрөн деп мага мынчалык кичинекей камырды берип коет да. Анан ал камырды алып мындай кылам. Андай эмес, мындай деп секин келип жакшынакы грамотно келип үйрөтүп коет дегиле. Анан дагы унчукпай жасап коем. Кийин анан уже баары мыскылдап башташты. Вот анара Сейит аяш деп Сейитти тиешеби, Сейит вообще сүйлөбөйт болчу да аларгачы. Ушундай тартиптүү бала эле. Анан мен болсо кайра алар аяш деген сайын мен ага дагы жармашып кыжырынат эм го. Анан эми биз кыз балдар билесиңер го, баягындай эме болуп турабыз. Анан, кстати, ошол жерде 4 жыл экөөбүз сүйлөшүп жүрүп, точнее иштеп жүрүп, анан 4 жыл дегенде уже экөөбүз баш коштук. Тоюбузда дагы ошо кавказистер аябай шикарный кылып өткөзүп беришти өзүрүчү. Ресторандарды дагы өздөрү төлөшүп, лимузиндерди бүт баарыны, менин макияж, прическам, көйнөктөрүмдөн бери алар өздөрү алып беришти. Биз шосейт экөөбүз эсеби жасанып эле бардык, тууган уруктарды чакырдык. Ошо менен тоюбузду өткөздүк вообще шикарный кылып. Эжекем, өзүңүздүн жеке жумушуңузга келсек, азыр бул жумушуңуз өзү негизи буга чейин эле болгон, кондитерский сиздин буга чейин эле жумушуңуз болгон негизи өзүңүздүн. Буга чейин эфирге чейин дей турган болсок, болгон, ооба. Кыздарды окутат элем. Мен эфирге барганымдын себеби көпчүлүгүнүн айтып атпаймынбы, начинкаларым, торторум баары жактырат эле. Мен дагы бир күчтүүрөөк кондитерге баалатайын деген ой боло берет эле да. Баягы ошибкаларым мүмкүн бардыр, начинкаларым деп ошентип ойлойт элем. Анан өзүмчө создавать этем рецептурларды. Ошолорду көрсөтөйүн деген мааниде или биоанализге берсем болобу же лабораторияга жөнөтсөмбү деп ар кандай мыслилар келет эле. Анан ойлорум келет эле. Бир күн анан бир кавказец кыз айтып калды. Анара сен ушунчалык торторуңду, анаранын торторун мактайсың деп племяннигим айтты. Шоуго барсын деген үчүн анан барып ошого чейин анан бааланып калбадымбы мен начинкаларым действительно сонун, торторум жакшы депчи. Азыр эми бул YouTube'да бир жуманын ичинде 2,5 миллион просмотр, астында комментарийге кирсек сизди мактаган орус улутундагы башка улуттагылар толтура экен. Сизди уонары молодец, уонары там айтат. Заказ ошого жараша көбөйдү же ошол эле калуунда сизде? Карасам өзүм дагы бир сыра окуп чыктым. Вообще бардыгы жакшы, мындай жакшы комментарий калтырышкан да. Ыраазычылык бул дагы болсо бир жетишкендик дейм. Потому что чындыгында Кудайдын жолу ачканы да бул дагычы биздин дагы биздин кондитеркага Аллахтын жолу ачып бергени да бул нерсечи. Анан заказым аябай көп азыр. Вообще 3 миңден сатат элем килограммын, именно өзүбүздүн мынау жергиликтүү халккачы. Азыр уже элдин баары чалып, даже айтып атпаймынбы, садик, школа, мына подъезден чыгарымдан баштап эле сладкая миллионерша дешип эле торт жасап берчи, антип берчи, мынтип берчи дегендер болот. Баары менен саламдашып, кемпирлер деле кучактап бир сыра эме кылышып коет. Эми
Заказым чындыгында көп азырчы. Бул Пятница телеканалында негизи канча күн съемка болду? Жана ошондой эле ал жерде съемка учурунда съемкадан сырткары кызыктуу учурлардан бизге кененирээк айтып берсеңиз. Жана ошондой эле баары бир бизде акцент бар орус тилден. Сиз ошол тил жагынан да кичине кыйынчылыктар болбодубу? Кененирээк айтып берсеңиз. Съемка учурунда мисалы көп кызыктар болду, аны айтсаң вообще комедияда. Негизи 3 күн тартылдык, орус кыздар орус тилинен кыйналдым, действительно. Кыйналганда эми айтып атпаймынбы? Мен ал жерде иш кылып жүрөм. Оюм ошол 1 метр 10 килограмм торт жасаш. Бир эле убакта карасам тортум жетпейт да. Негизи действительно мен атам айткандай башың упаковка дегендей, мен упаковкадан чыгарсам башымдычы, мына колумду өлчөп кирген экенмин десеңер, 23 22 сантиметр чыкты да. Анан ошол менен өлчөп барсам 10 метрдей жетпейт да, бир 10 сантиметрдей жетпейт колум. Анан эми азыр буну жетпей калса эмне кылам деп туруп столдордун астына барып тип карасам фальш ярустар турат, баягы пенопласттарларчы. Ошолор мындай кылып кыздар бекитип алышыптыр да өздөрүнөчү. Анан акырын барып алар алаксып калганда экөөнү секин суруп келдим да. Жулуп келип туруп чачымда баягы резинкамды жоготуп берип, чачымда акчанын резинкасы бар эле десеңер. Анан баягы койдум дагы крем менен сүртүп коем деп ойлодум да. Ойлодум, крем кармабайт экен. Анан бир тип ойлоп туруп эле резко чачымды бир тарттым да, резинканы алып туруп, резинканы мындай кылып кийгиздим да, баягы 2 пенопластырга кийгизип туруп, крем менен сүртүп койдум. Бир режиссер көрүп калды. Арада десеңер мындай деп койду да. Анара, у тебя готовый уже торт. Когда будет готовый у тебя? У тебя ничего нету готовый деп ушундай деп да магачы. Анан дедиле, вообще не мешайте меня, вот отходите от меня деп аларды ушком, режиссерлор үчөө келип алган. Анан баары келип турат. Ал жерде грузин кишилер жүрдү, тажик балдар жүрүштү. Алар келип мени карап турушат да. Анан мен айттым да, что вы здесь смотрите деп, баары мени карап турушат да. Эмне турасыңар бу жерде деп аларды ошентип кууп коем. Кийин дагы бир пенопластты мынантип кесип атсам, нарактан бир оператор отуруп алып күлүп отурат. Что вы смеетесь деп алар катты кырып коем. Анан бир жагынан карасам мен аларга интересный болду окшойт. Мен мына башка улут болуп биринчи жолу катышып атканым. Анан ошол моментте баягы резинканы коюп крем кылып атсам, бир режиссер келип суроо берди. Анара эмне кылып атасың сен деп, торт жасап атам, эмне кылып атат элем дейт. 10 сантиметр жетпей калды. Отходите, вообще не мешайте мне деп аларды урушуп салып коем. Ошондон ошондой кызык жерлер болду. Аябай чынында баягы эмне деп коет эле, оюм только ошо тортто болду да. Ошол жерден 2-3 катышуучу торту жетпей калып 1 метрге. Ошол жерден эме болуп кетти. Сизде да ошондой ой болду, жетпей калат деген. Анан жана пиратыңызды эгер кокус жетпей калса көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүк жаратып жасап келипсиз. Ошол кандай болду? Негизи жетпей калган кыздарды бирөөсү кеткенде баягы эфирде көрдүңүздөр да, мен бир кыз кеткенде ыйлап жибердим го. Ошол жерде ошол кыз экөөбүз жакшына мамиле кылып атканбыз экөөбүзчү. Анан сурап атпайбы, атаандашың ким десе, анара деп атпайбы ал кызчы. Анан мен жакшына эле сүйлөп атам, анан мен да бир характерим чыгып кетет да ошол убактачы. Алена, ты чё со мной сравниваешь? Ничего ты не знаешь деп аны ырсып акырышып иштейм. Ал жерлер жок, кесип коюптур. Анан вообще мага эме кылбагыла, я здесь профессионал деп аларга кыйкырып койгонмун арада. Анан чынында ошол кыздыкы жетпей калганда мен ошого ыйладым да. Мени менен кечке жүрдү, 3 күндөн бери жүрөт. Анан баарыбыз жүрөбүз да. Алардын кылган эмгектерин көрсөм, ушундай кыжаат болушуп, чуркап жүрүшөт. Холодильниктен аны тапса муну табышпайт, муну тапса аны табышпайт. А мен болсо болгон эле продукциядан ушул жерден придумать этип эле кошуп салып жасай бердим. Главное меники жетиш керек высотасы. Кийин ошол кыз кеткенде чындыгында мен корктум, баягы Ренат Агзамов уже жини келип баштады да. Бул жерде мындай болуп калган да. Биринчи баягы Даша деген кызыбыз баягы торту жыгылып түшпөдү. Ошол кыз биринчи чыгарган эле да. Анан уну кийинге калтырып коюптур. Ошол кыздын торту жыгылганда мен ыйлаган элем. А буну Алена кетип атканда мен ыйлатып коюптур да. Көрдүңүзбү? Монтаждаганда башкача монтаждап койгон. Потому что ал кыздын кыйкырганы, урушканда ал киши ошолор дагы жок. Ренат Агзамов айтты да. Бул чынында съемкада башкача тартылган өзү. Ренат Агзамов айтты: "Мен ишенген кыздарымдын
3 кыз бар эле, ошонун бирөөсү сен болчуң. Мен сага ишендим эле деди. Анан ага чейин дагы мындай деп айткан. Прямо ал кыз представлениясы баягы презентациясы башкача болгон да. Мен азыр кинонун эмесини тартамын. Мынау карусель болот. Анан мындай десе, анан мага суроо берип атпайбы, жана громкоговоритель менен. Анара у тебя ничего не готово. Ты через сколько ты закончишь дедиле. Мен болсо через 1,5 часа деп коюп өзүм ишимди кыла бергем. А так мен баарды холодильникте болгон болчу, даяр болчу. Анан ал кыздан сураса, ал кыз раз презентация кылып айтып аткан. Баары эле мага келип айтып атпайбы? Вот, у Даши вообще красивый торт. Сейчас у нее будет вообще шикарный. Светаныкын айтып коет. Света уже закончила. Она уже идет фотографировать. Пусть идет, пусть фотографируется деп. Ага, ошентип сүйлөгөн элем. Кийин баягы Кудай жолду ачып берип экен да. Баягы Света сүргө тартканга чейин эле тортун алып баратып эле жыгылып түштү. Даша мага өзүнчө менин торторумду тепкилеп, жини келип аткан болчу да. Печкаларымды ыргытып аткан болчу. Ал кыз биринчи тартылганда, биринчи чакырган ал кыздычы. Ал кыздын торту эле уже эле ошол жерде настроениясын бузудар Ринат Акзамовдунчу. Анан кыйкырды ошондо, анан баарыбыз чындыгында ыйлагыдай болдук да. Потому что айтып атпаймынбы, 3 күн ушунчалык кыймылдап жүрөбүз, анан тортумду жарабай калса. Ушул 1 метр 14 килограммдык торту жасаганга негизи канча убакыт кетти? 2 күн убакыт кетти десеңер. Анан дагы жанагы Ринат Акзамовдун призин айтсаңар, баягы васаби депчи. Вообще элдин баарына, мисалы кээ бирине аэрограф туш келсе, кээ бирине попкорн туш келсе, бирөөсүнө мороженое туш келсе, а мага васаби өмүрүмдө көрө элек нерсе. Бул баягы японский хрен деп коет экен. Баягы неме экен да? Порошок, перечная мята деп мен тортко кошом негизичи. Мятный тортум бар да, ошол кошом. Ошол перечная мята окшойт деп ойлоптум да. Анан мындай кылып туруп эле бир жеп көрөйүн деп тилимдин учуна эле тийгизсем, 3 күнбү, бир жумадай ооруп жүрдү да тилимчи баягы васабини жеп алып. Аны көрсө десерт кылса да болот экен. Аны көбүнчө суши деп иштетишет экен. Кийин мен бизге биринчи күнү заготовка, экинчи күнү уже даярдаш керек да, собрать этип. Анан биринчи күнү даярдаганымда кыздардан сурасам, мени атаандаш боло элек болчу анда. Кыздардан сурасам айтышып атпайбы? Творожный сырга кошсоң болот депчи, креметтага. Анан ага дагы кошуп көрдүм, сметанага дагы кошуп көрдүм. Кийин акырынан жолдошума сразу звонок кылдым да, перерывда жүгүрүп чыгып туруп эле айттым. Шасейт, пожалуйста, мята тортумду рецептурасын сүргө тартып жөнөт десем, жөнөттү эле. Баягы перечная мята дегендин ордуна васабини алмаштырдым да, маленький количество кошуп туруп, шоколадка аралаштырып туруп жасап кеттим эле. Эртеси келип миксер менен эле избивать этсем, баягы крем как мятадай болуп калды да. Аны өзүм жеп көрсөм вообще мага жакты. Анан ал кыздар айткан творожный сырга, өзүм жасаган сметанага кошсом совсем башкача болуп калды. Анан жана мен эфирде сметанага кошоммун деп ошондой деп айткан экенмин, бирок аны эстей албай атам азыр. Кийин анан бизден баягы комментарий сураганда мен айтып атпаймынбы? Мен аларды укпаймын, мен алар мага завидуют деп атпаймынбы? Ал же ушул жерлер бар. Действительно аны мага оператор бала өзү үйрөттү. Ушундай деп айт депчи. Аны мен айтпайт элем, бирок ошол оператор бала айтты. Значит тебе завидуют да деп ошентип айтышты. Да дегенди кийин кайрадан кайталатып айтсыз койду да өзүчө. Кайталап айтып койдум. Действительно мен аларды атаандаш сезген эмесмин бирокчу. Негизи ушундай бир момент жакындап калганда, баягы учуру келип калганда, ким утат деп турганда, жаныңызда 3 адам турганда бир кандай ощущение болду ошондойдо? Кандай адам өзүн бир какой-то минутка өзүн жоготуп койбок экен? Мен токтоп калат экен десемби? Мен бир маалда финалда баягы Анара деп уттуң, Анара дегенде ошол голос кулагыма угулуп жүргөн да, суперфиналга чейин. Анан кандайдыр бир ошол уже акырылаган сайын мени алып калды, уже мен баягы жерден өтүп атпаймынбы, миллиондун саглашуу үчүн өтүп атпаймынбы. Өткөнүмдө уже мен эстеп атам, баягы голос угултат да кулагымачы. Анан элдин баары өзү менен өзү кыжаат болушуп, эмне менен кыжаат болуп жүрүштү билбейм. Мен ичимден только Кудайдан суранып турдум да. Кудай мени шарманда кыла көрбө. Кудайым, главное торторум жетсин, мына сатасы жетсин, килограммы жетсин. Бирок кимди тандаса дагы
өзүң эме кыл, эмне дейт эле, честный жол менен тандагын Аллахым деп Аллахтан гана сурап турдум да, чындыгындачы. Ал кыздар болсо мага келип алып, что ты, мен ичимден сүрөлөрдү айтып атсам, бирөөсү келип алып, эмне эле ичиңден кубранасың деп бирөөсү ошентип эле анан айттым. Мен презентацияга даярданып атам деп коем. А на самом деле презентацияны эмне дегенди билбейм. Жанагы киши кыйкырганда айткан сөзүңө унутуп калсың да ал кишиденчи, коркконуңданчы, ызы-чуу кылып атканда. Негизи ушундай бир эмеден уткандан кийин баары бир эми ар бир адам ар кандай мындай атаандаштарыңыздан кандай куттуктоо уктуңуз? Же бул сени атай кылдыңар деген ушул сыяктуу бизде бар го жарыштарда. Атайлап эле берип койду буга дейин десе, ага деле окшошпойт негизи. Кандай куттуктоо уктуңуз алардан? Атаандаштарымдан 2 кыз гана куттуктабады, калганы баары куттукташты, потому что алар мени өздөрү сүйлөп, жаман сөздөр сүйлөп, раса мени кыйнаган үчүн кээ биркилери өзүнүн мойнуна алды. Анан кээ биркилери айтышты, ушул 2 кыз мага даже биз баарыбыз баягындай пока-пока деп мынантип кайрылышып атсак, алар даже мени карап койгон жок. Алена айрыкча, Волгоградтан болот ал. Алена, ты не обижайся, здесь это же конкурс все-таки деп мен ага кайра өзүмчө ага эме бир адам утуш керек баары бир деп мен кайра ага ошентип кичипейилдигимди көрсөтсөм, ал кыз мени даже тиктеп дагы койгон жок. Элдин баары келип кучуктап ты этого достойна дешип атса, ал кыз мени даже карабам койгон жок да. Анан Даша дагы ошентти, ал жаш кыз эми, действительно ал 16-17 жаштагы кыз. Ал кызга мен соперница, мен ал кыздан эме деп да ойлобойм, атаандашым деп ойлойм. Просто анын апасы ушунчалык жакшы аял экен, чыгып туруп даже мен күйөөмө дагы мындай тебе тоже низкий поклон, потому что сен ушу анараны поддерживать этет экенсиң, мындандай мужчиналар аз деп күйөөмө дагы ыраазычылык билгизди да. Ошондо сиздер съемкага ал жака 3 күн ошол жакта болдуңуздарбы, күн түнү? Бүт эмелер менен бардыңыздар. Сиз менен ким барды ал жака? Бизде биринчи күнү торту жеткизип келдик, эртеси күнү эрте менен 6:30 кечки түнү 12-1 чейин тартылдык. Үчүнчү күнү дагы эле ошондой болду да. Эрте менен саат 6:30 бардык, кечки түнү саат 1-2 чейин болдук. Мен үйүм жакын болгон үчүн, ушу Дубровкада болгонум үчүн эме болду. Үйүмө кетем дедим, калган кыздар калышкан болчу түнү менен жасапчы. Анан күйөөмдү киргизбеди. Действительно өзүм жалгыз болдум. Телефондорубузду эми алып койгон, полностью сүрткө дагы тарта албайбыз, видеого дагы эчтеке кыла албайбыз. Анан 2 кыргыз эже бар экен, ушул 2 кыргыз эже ушул жерде жумуш кылышат экен. Ушул эже мага тамак аштарды алып келип берип, жардам берип турду да. Сиз өзүңүз ушул Ринат Агзамовтой болуп Кыргызстанга ушундай бир программа, мен уруйдум деген программа деген ачайын деген ойлоруңуз барбы келечекте? Кудайым буйрса бардыгыбыз Кыргызстанга кетебиз. Ошол учурда балким. Ооба, мен азыр не только мисалы бир долбоор ачсам деген ойдо эмес, азыр биринчи эле орунда мектеп ачсам деген да. Повар, кондитер, именно ушундай ушул сферада, мына тамак аш сферасында күчтүү кондитер, мындай эркек балдарды айрыкча кыргыздын кыздарыны чыгарганга, даярдаганга аракет кылып атабыз, потому что аларды окутуш керек, үйрөтүш керек дегендейчи. Кээ бирки мына мисалы бизде бир нерсе жок экен да Кыргызстанда, ойлосомчу, ушундай конкурстар жок экен тамак аш боюнчачы. Эми именно кондитер, торт боюнча. Торт дагы өзүнчө бир мындай неме да, эмне деп койт эле? Творчество да, мисалы өзүңдүн фантазияңды ушул тортко көрсөтө аласың, торттун үстүндөчү. Ошол сыяктуу кыргыздын кыздарыны, уул кыздарыны мындай шыктандырып, аларды жашоого болгон аракеттерин көрсөткөнгө ушундай бир долбоор ачсам деген ойдо жүрөм. Биринчи сначала мектеп ачып туруп, мектептен окутуп, анан аларды ошол долбоорго катыша турган кылып, өзүм спонсор болуп, ушул мына мисалы мен миллион утуп албайм, ошол сыяктуу какой-то бир спонсорлорду коюп таап, ооба, может быть квартира дегендей коюп да, эми ошондой ушинтип жакшылыктарды кылсак болот деген ойдо жүрөм да, негизи максаттачы. Негизи биз камерадан сырткары сүйлөшкөнүбүздө Анар эжебиз биринчи Ринат мырзаны тапканда как раз ушундай совпадение болуп калыптыр. Биз бүгүн өзүбүз да билген жокпуз. Ошол жөнүндө кичине кененирээк айтып берсеңиз бул сүрөт жөнүндө.
Менин биринчи Ринат Агзамовго барып калганымды кантип барып калдыңыз долбоорго дешет да. Мына Эльза менен Аннанын логотиби келип атпайбы магачы торт персонаж. Мисалы мына тортты элестеткиле, торт болсо мына жерде Агзамов деген жазуу келген. Азыр карасам уже мына биздин фондагы ошол биринчи мен Агзамовду тааныткан неме болуп атпайбы. Анна Эльзанын прям кукласыны коюлган торту көрүп калып атпаймынбы? Анан көргөндөн кийин мына Агзамовду жазууну окугандан кийин анан ошол кишини издедим да, анан ким экенинчи. Жакшы. Ошондой туугандар эгер торт заказ кылып кичине кечигип жаткан болсо туура түшүнүңүздөр, себеби биз азыр ушундай жетишпей жаткан Анар эжебиздин убагы экен. Анын үстүнө Анар эжебиз кош бойлуу, Кудайым буйруса эсен аман көз жарып алыңыз. Бизге ушинтип убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат сизге. Силерге да рахмат. Алдыдагы максаттарыңарга ийгиликтериңер болсун. Бир эле мен эмес, бардык кыргыздын уул кыздары ийгиликтүү, жемиштүү, мындай именно биздин Кыргызстаныбыз оңолсун, ушундай өнүккөн мамлекеттерге кошулсун. Бизге уже пора, действительно пора. Мисалы мен ошентип айтам да, бизге уже пора, биз тем более мусулманбыз, бизге уже пора. Кыргызстан уже көптөгөн байлыктарга ээ экенбиз да. Мисалы ошону биз колдонушту билбейт экенбиз. Мен атам айтып берет, сен кызым Францияга барамын, Америкага барамын, антем мынтем дей бербегин. Кыргыздын башы упаковкада азыр. Эми упаковкасы ачылып атат дейт эле да, ошол туура болуп атат да. Буюрса упаковкаларды ачайлы, баштарыбызды төбө. Бүт жаштар. Чындыгында карап турсаң биздин жаштарда мына балалык кезибизде кыйналып өскөн болсок, уже мына мен 33 жашка чыккан болсом, 33 жашка чейинки күндөрүмдү айтсам, действительно кыйналганбыз. Бирок ошол нерсени чыдап өткөзүп бергенибиздин артыда канча жакшылык, канча ийгиликтер жатканын биз билбейт экенбиз алдын ала. Ошон үчүн кыйналып атсаңыздар, эгер да эми мына жаш балдар, айрыкча жаш кыздар келишип көп нерсеге чыдабай жатат, ошолорго кыйналып, ооруп каласыздарбы, бардыгыны Кудайга таяна бериңиздер. Аллах бизди чындыгында бизди башкача улут кылып, башкача адам кылып жаратыптыр. Ошон үчүн кыргыздын уул кыздары, эже сиңдилер, ага инилер, силерге рахмат, бизди колдогонуңарга. Буйруса ошол аман эсен көз жарып алсам, ошол тортторду үйрөтөм. Мага капа болбой туруңуздар, кээ бирге капа болуп жазгандарга дагы кечирим сурайм. Действительно, азыркы туура түшүнүңүздөр, азыркы акыбалым бир аз оорураак, ошон үчүн буйруса үйрөтөм баарыңыздарга. Азыркы мына жаштар TikToктон байып атат, YouTube'тан байып атат дегендерге сиз чоң мындай мисал болуп бердиңиз да. Жөн эле ак эмгек менен аракет кылып, ушундай утуп алса, ушундай бир ийгиликтерге жетсе болот деп. Анын үстүгө азыркы учурда ошол бир жуманын ичинде жөнөкөй эле тортко сиздин аркаңыздан кызыккандар аябай көп болуп кетти. Эгерде Кудайым буйруса, ошолор жардам бериңиз, кантип жасаш керек деп жол жоосун сураса, жардам бергенге даярсыз, бирок азыр эмес. Негизи даярмын өзү. Анан 1,5 ай биз азыр, во-первых, мына студиябызды чоңойтуп атабыз. Ушу кыздарга именно эме дейт эле, шарт түзүпчү. Шартыбызды түзгөнүбүздүн себеби, буга чейин 10 эле кыз батат эле, азыр примерно бир 10-15 кыз бата турган кылайлы деп чоңойтуп атканыбыз үчүн. Анан бизде жанагындай суроо жооптор көбөйүп кетти. Сиздин торторуңузду ар бир метродо көрөлү, ар бир райондо көрөлү деген сөздөр чыгып кеткен үчүн, көп сураныштар пайда болгон үчүн ар бир районго жеткизгенге аракет кылалы деп атабыз. Ошон үчүн чоңойтуш үчүн дагы бир 3-4 ай өткөн экен. Кыздарды окутканга чейин окутам деп ниет кылып койгон, 1,5 айдан кийин буйруса баштайбыз. Аллахым бардык момун мусулмандарды өзү колдосун. Кыргыздын кыздар, уул кыздары акылдуу, ыймандуу, ата-энеси менен, бир туугандары менен, тууган уруктары менен биргеликте болушсун. Мен теңдүү жаштар колдоп кечегиде мисалы шеф-кондитер, шеф-повар, шеф-пекер болуп келгендер, силерге да ыраазычылык дегендей. Алар дагы ушундай, аларга дагы мен мотивация бериппин, что биз ал бала билет экен, мисалы алар билишет, көп нерсенин жолдорун билет. Буйруса ошолор менен биргеликте Кыргызстаныбызды көтөрөбүз, өнүктүрөбүз деген ойдомун. Баарыңыздарга ыраазычылык, рахмат.
аман болуңуздар. Бул биздин жаңы YouTube канал. Буюрса мындан ары Москвадагы бардык жаңылыктар менен биринчилерден болуп бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Андыктан бул каналга катталууну унутпаңыздар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды билдирүү, жазууну унутпаңыздар. Ушуну менен биздин көрсөтүү аяктады. Сак саламатта болуңуздар.